Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Бишкекте 4 автоунаа күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кечээ 7 мартта Бишкектин Сверлов районундагы Алматы көчөсүндө автоунаа оңдоочу жайда чыккан өрттөн 4 машина толугу менен күйүп кеткенин билдирди. Өрт саат 15:15 чектөөгө алынып, саат 16:03 толук өчүрүлгөн. Алдын ала маалымат боюнча өрттүн жалпы аянты 150 чарчы метрди түзгөн. Тилсиз жоону өчүрүүгө 3 өрт өчүрүүчү автоунаа тартылды. Бактыга жараша кырсыктан эч ким жабыркаган эмес. Өрттүн себептери такталууда. ОКМдин буга чейин билдиргенине караганда, өлкөдө өткөн 2024-жылы 3148 өрт кырсыгы катталып, андан 47 адам каза болгон. ИИМ башчысы Россиядагы мыйзамсыз мигранттарды полиция кантип көзөмөлдөп жатканын айтты. Февраль айында ИИМ ишке киргизген көзөмөлгө алынган чет элдик жарандардын реестрине 685 000 адам кирген. Бул тууралуу ведомствонун башчысы Владимир Колокольцев билдирди. Аталган реестр миграциялык мыйзамдарды бузган чет өлкөлүктөрдүн өлкөдө жүрүүсүн чектөөгө багытталган. Реестр 1 айдан бери иштеп жатат, жашырбайм. Биздин ведомство аны иштеп чыгып жатат. Биз 3 жыл демилгечи болдук. Крокус-Ситидеги окуялардан кийин бардык мүмкүн болгон бюрократия эске алуу менен аны талкаладык. Ал эми февраль айынан баштап күчүнө кирди, деди Колокольцев, журналист Павел Зарубинге берген маегинде. Министр реестрди түзүүнүн негизги максатын баса белгиледи. Россияда мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөрдүн санын азайтуу, тизмеге кирген адамдар үчүн катуу чектөөлөр бар. Мисалы, Россия Федерациясынын субъекттеринин чек араларынан өтүүгө тыюу салуу, банк операцияларын жүргүзүү жана никелерди каттоо. Бул аларды мыйзамдаштырууга жана мыйзамдуу болууга жана жумушка орношууга түрткү бериши керек. Колокольцевдин айтымында, чет өлкөлүк жарандардын болушун мыйзамдаштыруу үчүн конкреттүү мөөнөт белгиленген 30 апрелге чейин. Алар өз статусун легалдаштыруу үчүн ички иштер органдарына кайрылып талап кылынган бардык документтерди бериши керек. Бул шарттар аткарылгандан кийин адамдар болуу режимин бузгандардын тизмесинен чыгарылат. Ал ошондой эле көзөмөлдө турган адамдардын реестринин негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири Россиянын каалаган жаранынын бул маалымат базасына ички иштер министрлигинин порталы же мамлекеттик кызматтар порталы аркылуу акысыз кирүү мүмкүнчүлүгү экенин тактады. Бул функция чет өлкөлүк жарандарды жумушка алууда өзгөчө пайдалуу, анткени ал жумуш берүүчүлөргө потенциалдуу кызматкердин көзөмөлгө алынганын тизмеде экендигин текшерүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кабарлар официалдуу сайттардан алынды.